Demek Алыш деген белгі беріледі. Эламан Абдырашит улу 25 жаштағы балбанына чыгарып атандашын 2 ұпай алдырат. Ал эми Султанбек Абдуллаев туралы айта турган болсок, ал 22 жашта 5 сары спорт клубунун өкүлү. Жалал абадтан келген болгонусунан азыр 2 ұпайды алуу менен өзүнүн чеберчилигин көрсөтүүгө умтулат. Демек 5 сары спорт клубунан чыккан 70 кг салмак чембирдикиде өтө көп балбандар мыктылыгын көрсөтүүгө умтулат. Жана ұпай жок, эскертүү деди. Бул жерде эскертүүнү байкайбыз. Айтор канча дагы мынтип эскертүү берилет. Жана биз болсо жүрүштөрдү байкайды. Эскертүү берди дагы. Султанбек Абдуллаевка дагы бир ұпай ыйгарылды. Ушул жерден Султанбек Абдуллаевдин жүрүшүн байкайбыз. Эламан Абдырашит улу ұпай берүүгө тырышат. Айта турган болсок, анда Эламан Абдырашит улу алгачкы кармашында Элболсун Нурматулун жеңип алды. Ал эми Султанбек Абдуллаев болсо Барысбек Молдоказыевди жеңген болчу. Жана албетте активдүүлүк сөз түрдө керек. 2 балбанга тең. Султанбек Абдуллаев көтөрүп чабат. Албетте көк бурчтан чыккан Султанбек Абдуллаев ұпай алгандан кийин активдүүлүгүн бир аз жоготту деген пикирлер айрым көрүүчүлөр тарабынан айтылууда. Айтор бүгүн эми мынтип Алыш белбөө күрөшүнө келген көрөрмандар биринчи серим бар. Байкайлы Эламан Абдырашит улу жана Султанбек Абдуллаевдардын тиреши 1,5 мүнөт убактарда калды дагы. Ушул жерден Эламан Абдырашит улу умтулбаса, анда эч кандай ұпайлар ага берилбей калышы дагы ыктымал. Жөн гана 3 мүнөттө бири менен түртүшүп туруп жыйынтыгында чыгарып койсо жакшы эмес көрүнүш дагы болот. Ал эми мен эсиңиздерди салып өтөйүн, дал ушул биринчи А килемде болуп жаткан кармаштарды Кыргыз Спорт телеканалына көрсөңүздөр болот. Кабелдик каналыбыздан Мегалайн жана Акнеттен дегиче 2 ұпайды Султанбек Абдуллаевдин ыкмасын байкадык. 5-0 жалпы эсеп. Жана балбандар болсо мынтип Султанбек Абдуллаевга дагы 2 ұпай, жыйынтыгында 7-0 менен Абдуллаев жеңишке жетет. Ал эми Эламан Абдырашит улу болсо ушул жерден кармашын жыйынтыктайт. Жана бали канча дагы мүнөт номурда жеңишке жетет. 46 секундда мүнөт номурда